Ассаламу алейкум. KG недвижимость агентствосының бұйармандары. Мен бұл агентствоға 6 майда қайрылғам. Самаран өзіме барып договор түзгенбіз. Московская областан Дедовск шаарынан үй алам деген мақсатта қайрылғамын. Ошондон бери 3 ай өттү. Бүгүн сделкабыз болду буюрса. Үй алганымдын себеби өзүм ошол Дедовск шаарында иштейм. Ошол иштеген жериме жакыныраак жерден үй алайын деген максатта кайрылганбыз. Буюрса сделкабыз ийгиликтүү бүттү. Бүгүн убагында иш созулгандай сезилгени менен бүткөндөн кийин кечээ эле кайрылып бүгүн эле бүткөндөй болуп сезилип калат экен. Үй алам дегендер KG недвижимость агенствосуна кайрылгыла. Буюрса иштериңер ийгиликтүү бүтүп кетет. 2 үй көрдүм болгону. Биринчи көргөн үйүм жактырып, ошол үйдү алып атабыз буюрса. 2 комнаталуу үй. Ошол иштеген жериме да жакын, станцияга дагы жакын. Бизге ылайыктуу. Өзүм Кыргызстандын жаранымын. Ошо документтер татаалдашып кеткендигине байланыштуу. Ошон үчүн үй алалык деп чечтик. Регистрация боюнча иштеген жерим болсо официалдуу. Ошол документтерим аркасы менен ошо үй алып атабыз. Заемщик аркылуу алып атам. Өзүмдүн бир тууган эжем заемщик болду. Ал да официальный иштейт. Ошо заемщик аркылуу алсаңыздар болот экен. Анан 6 айдан кийин кайра заявление жазып чыгарып койсоңор болот. Сунуштайм Москва шаарында же ошо Россиянын аймактарында иштеп аткан Кыргызстандын жарандары регистрациядан кыйналып, квартиралап жүргөн жарандарга сунуштайт элем KG недвижимость агентствосын. Кайрылгыла Сармара Нарматованын командасына. Мен Искендер менен иштештим, Альфия менен, анан ушу Зульфия менен иштештим. Көп иштерди ушу Зульфия бүтүрүп атат. Ну, соседи нормальные, да? Ну да, они уже тут с рождения эти, которые внизу. Алейкум, бүгүн 19 сентябрь. Биз 2 майда KG недвижимость агентствосуна кайрылып, квартира алган боюнча договор түзгөнбүз. Анан 2 сентябрда сделкабыз болуп өткөн. Насип кылып бүгүнкү күнгө буйруптур. Бүгүн ключубузду алып атабыз.
Азыр үйүбүздө отурабыз. Үйүбүз Жедовский шаарында 2 комнаталуу. Эмне үчүн Жедовскийден алдык? Мен иштеген жерим ушул жерде, уулум экөөбүз тең ушул жерде. Заводдо иштеген үчүн станцияга жакын, жумушубузга жакын деп ушул жерден караштырып, Самара Нарматованын командасы аркылуу ушул үйдү алып отурабыз. Мекендештерге айтмакмын, кайрылгыла. Самара Нарматованын агентствосуна, командасы менен тез жана так документтерди бүтүрүп алып берет. Эмне үчүн ушу квартираны алабыз деп чечтик? Анткени азыр өзүңүздөр билесиздер, 2-3 жылдан бери документтерди даярдаган өтө эле татаалдашып кетти. 3 айга, анан 6 айга, 9 айга деп улам регистрация жасатыш керек. Официально иштегендерге улам документтериң так болбосо кыйын болуп калат экен. Анан жашаган жериң дагы бир жерде туруктуу болсо, ошонусуна карадык. Улам бир жерге прописка болбой. Ошол эң негизгиси өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн. Жада келип иштеп баштаганыман бери 7 жыл болду. Ошол 7 жылдан бери квартирада жашап келгенбиз. Ар кайсы жерге көчүп койгон жокпуз. Ошо өзүбүз бир туугандарыбыз менен снимать этип жашаган үчүн ошол жерден эле түз бияка көчүп келгенге туура келип атат. Үйдүн баасы, бул 2 комната үйдүн баасы бизге ылайыктуу эле болду деп ойлойм. Издедик, чогуу ушу Самара Нарматованын менеджерлери менен, Искендер менен, Альфия менен иштештик. Жаркынай, анан акыркысында ушу документтерди банкка чуркап, баардыгын так кылып бүтүрүп берди Зульфия. Бүгүн күлүштү дагы ушу Зульфия аркылуу алып атабыз. Так убагында бүтүрүп беришет. Командасы жакшы иштейт. Ушул жылдын башынан баштап мага келди. Мен мурун өзүм жалгыз эле жарым сааттык жол коротуп ушу электричкада барып келип иштеп жүргөм. Анан уулум келип 1 жыл болду иштегенде. Уулум келгенден бери ойлоно баштадым. Өзүм көнүп калыптырмын Москванын ичинде жүрө берип. Анан уулума карасам кыйыныраак болуп калат экен. Жумуштан кийин ночтон чыгабыз, кээ бирде денден чыкканда деле күн кыска болгондо жеткенче ошо жарым сааттык жол деле бир топ нерсени чечип коет экен. Анан квартира алалы деп кеңешсем, уулум каршы болгон жок. Ошондон баштап издеп баштадык. Интернеттен издедим. Ушу Самара Нарматованын ютубтагы баардык видеолорун көрүп, кандай жол менен алса болот, кайсы жерге барып кайрылыш керек, номерин алып, өзүнө чалып, байланышып, адреси боюнча барып, өзүнүн договор түзүп, анан ошону менен иш баштадык, буюрса. Жалпысынан эсептегенде 2-майда, жок 6-майда кайрылсам, 1,5 ай, 3,5 айлык убакыт кетип атат. Эми булдан деле ылдам бүтөт экен. Ал ар кимдин өзүнүн документине жараша болот экен. Эгер документтери так болуп, сураган убакытта баардыгы дайын болсо, анда будан да эрте бүтөт экен. 1,5-2 айдын ичинде деле алса болот экен. Берки эже куттуктайбыз биздин агенттигибиздин атынан. Алган үйүңүз майлуу Ооба, силерге да рахмат. Аллах ыраазы болсун. жакшылыктар болсун. Ооба, силерге да чоң рахмат. Силердин да ишиңерге ийгилик. Ушинтип мекендештердин эң чоң проблемасын чечип жүрө бергиле. Баардыгыңыздар үйлүү болуңуздар. Ошол.